Супер ТВ Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын көркөм жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эл артисти, мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов менен маектешти. Максутов Алтынбек Аскарович, Кыргыз Улуттук филармониясынын көркөм жетекчиси. Алгачкы арманыбызды жакында эле алган кыргыз эл артисти наамы менен куттуктап өттүк. Эмгегибизди мамлекет дагы эл да баалап, ошол жаңы жылдын астында аябай бир кубанычтуу президенттин жарлыгы болду. Ошолордун ичинде мага ушул кыргыз эл артисти деген наам берилиптир. Абдан кубанычтуу болду. Ошол эле убакта ошол абдан бир элиңдин астында, мамлекеттин астында бир чоң жоопкерчиликке алып келет мындай наам. Эгерде сыйлык биздики болсо, сыймыктануу биздин элибиздики, туугандарыбыздыкы дегендей, бул абдан жакшы нерсе. Мамлекеттин ушул маданиятка, деги эле башка ушул профессияларга канча жылдык эмгегин баалап берип атканы бул абдан жакшы нерсе. Анткени убагында мораторий жарыяланып, бир 4-5 жыл токтоп калган убакыттар болгон. Анан мен ошол сыйлык алгандардын баарын куттуктап кетмекчимин. Экинчиден, менден да көп жылдарды иштеп, абдан жогорку деңгээлде эмгегин өтөп, бирок бааланбай аткан адамдар да бар. Бирөөлөр эрте алат экен, бирөөлөр кеч алат экен. Бирок ошол адамдарды дагы дыккат карап, биз баалашыбыз керек. Кудай буйрса аларды дагы туура баалап алат деген ойдомун. Андан соң ага сыйлык өз убагында ыйгарылдыбы деген суроону узаттык. Өзүм жөнүндө кандай десем, 16-жылы 3-даражадагы Манас орденин алгам. Мен эң биринчи сыйлыктарым ошол болчу, мамлекеттик сыйлык. Ал эми азыр мындайча айтканда эл артисти наам берилди. Бир чети эрте десек да болот. Эми аны элгө эл баалайт болсо керек, мен өзүм айтканда туура эмес болуп калат да. Алтынбек Максутов анын жараткан ийгиликтеринин артында апасы турарын айтат. Атымдын коюлушу дагы ошол чыгармачылыктагы адамдын атынан коюлуп баштаганда, муну апам ошол мени көтөрүп ошо төрөлөргө ас калганда Алтынбек Сапаралиев Тогуз Торого барып туруп, Тогуз Торо деген азыр мына жол салынып, мындай борборго айланып кичине. Ал кезде деги эле бул чоң артисттер баруу бул чоң нерсе экен да. Ошондо барып, анан тилек кылып, ушундай болсун деп, кайненесинен сурабай эле өзү коюп алыптыр да. Врачтар коюп койду деп эле өзү тилек кылып ушундай. Мен эң улуусу болом. Алтынбек деп коюп, анан апам өзү убагында апам дагы ушу чыгармачылыкка жакын адамдар эле. Апам Исмаилова Созул Шералиевде тарбияланып, ошону ырдап жүргөн болчу да. Анан ал кезде артист деген жаман мындай деп берип, анан турмушка чыгып ошол бойдон ал кесиби калып калган экен да. Анан чыгармачылыкка кичине аралашып калган адамда бир өзүнчө оор жактоо болуп калат да. Анан кете албайм. Мен болбосом ушул уулум чыгармачылыктын адамы болсун деп тилек кылып тилеген экен. Анан дайыма шарт түзүп, мен ушул 3 класстан баштап ошо чыгармачылыкка кызыккам. Ошондон баштап эмне ал кезде аккордеон табуу деле кыйын болчу, комуз табуу, ошолордун баарын таап берип, алып беришип, музыкальный мектепте 2 жолу окутуп, бирөөндө баян аспабына, экинчисинде кайра комузга окутуп, мына шарт түзүп, менин бала чагым 3-класстан баштап 10-класска бүткөнгө чейин чыгармачылык менен өттү да. Ошентип окууга жөнөп жатканда каарманыбыздын апасы баласын болочоктогу жубайы Таалайкан айымга табыштаган экен. Ошондон бери карап келатат. 89-жылы окууга тапшырып атканда ошол жолу пансионе мен айылдан келген бала болчумун. Алар 1 жыл шаарда студияда окуп, мындай шаар эмне экенин, анча-мынча орусча сүйлөгөндү үйрөнүп, мен айылдан келген деги эле орус тилдүү кишилер жок жерде өсүп, орусча билчү эмесмин да. Анан кетип баратканда, биринчи жолу айылдан эле Москвага кетип баратсам, анан эненин жүрөгү деген аябай ооруйт да, эмне болот балам деп, анан ошол
Таалайканга тапшырган экен. Алтынбек Максутовдун жубайы актриса Таалайкан Абазова. Ал эки чыгармачыл инсан үй бүлө курса ортодо түшүнүү болоорун айтат. Бул эң жакшы жөрөлгө деп ойлойм. Көптөр айтат, баягы эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деп, эки чыгармачыл адам кыйын болсо керек деп. Тескеринче айтат элем, түшүнгөн болсо бирге иштеп, көптөн бул көп өбөлгө түшөт, көп кыйналбайсың да. Анткени менин жумушум эмне экенин, анын жумушу эмне экенин экөөбүз бирге окуп, профессия эмне экенин жакшы түшүнөбүз. Ушуга чейин бири-бирибизге сын пикирибизди же бир туура жолдорун айтканда ачык айтып, мындай бири-бирибизди колдоп келебиз да. Ошон үчүн эч кандай кыйынчылык жок бул чыгармачылык үй бүлөдө. Жакшы десек болот да. Каарманыбыздын музыкалык окуу жайда да билим алганын көпчүлүк биле бербесе керек. Мен өзүм үчүн билим алгым келет. Мен ошол кызыгам деп үйлөмө аспаптарга тапшыргам. Биринчи фаготтан билесиздер, фаготто окудум. Бир жылдан кийин которулуп, флейта, классикалык флейта аспабында окудум. Анткени мен ошондо чогойно, чоор, чопо, чоор, сыбызгы жасаганды үйрөнүп, өзүм ошо үйлөмө аспаптарга аябай дилгирленип, кызыгып турган убагым болчу. Ошону окуп, мындай музыкалык сабатымды жойгонго аракет кылдым. Анткени мен билдим, ошол биздин заманда бир эле актер же бир эле режиссер болуш аздык кылаарын. Ошол жакта мен музыкалык билим алдым. Андан кийин атайын мастерлер менен чогуу иштеп, сүрөт өнөрүнө кызыгып, сүрөтчүлөр менен 15 жыл чогуу иштештим. Бул кол өнөрчүлүк менен иштеп, бул карападан буюмдарды жасоо, музыкалык аспаптарды жасоо, көркөмдүк ошол сүрөтчүлөр менен бул Ала Тоо аянтында турган галереяда да иштедим. Анын чоң сүрөтчүлөр менен көрүп, мындай көзүмдү каныктырып, бул өнөр кандай экенин өзүмө алдым десем болот. Коногубуздун мындан да башка өнөрлөрү бар. Айыл чарба жагына аябай кызыгам. Анткени багбанчылыкка, чыгармачылыкта баягы бир чыгарма жаратсаң, ал эми ал жакта нукура дан жаратышың, чөп же бир алма, мындай кармалап көрө турган нерсе, аны да сезе билиш керек деп ойлойм. Мен 2007 жылдан бери ошол өзүм айылда чоңойгондуктан айылга эле тарта берет да. Анан ошол бир көкүрөктөгү бир тамырды, бир нерсени алыш үчүн ошол канттын үстүндө Первомай деген айыл бар. Ошол жактан үй алып, ошол жактан 3 гектардай жер алып, ошого чейин мындай 13 жылдан бери иштетип келатам да. Андан соң режиссерлук эмгек жолу жөнүндө сөз уладык. Ушул 2004 жылдан бери ушул биздин Төлөм Шөкеев атындагы киностудияда өзүмдүн студиям бар. Макаларт деген чыгармачылык топту түзүп, ошол жактан кичинекей роликтерден баштап, клиптерден баштап, кыска метраждуу фильм, концерттер тартып, азыр көптөгөн бир чоң дүйнөлүк чыгарма, мисалы көчмөндөр оюндарында биз көп макаларт аябай чоң салымын кошту. Бул ошолордун контенттерин жазуудо, ошолордун тартып сактап калууда биринчи көчмөндөр, экинчи, үчүнчү көчмөндөргө дагы аябай ошол кичинекей компания болсо дагы чоң салымын кошту. Бир убакта министрлик кызматты аркалаган ал кызматка келгенде 6 ай кыйналганын айтат. Биринчи эле күндөн баштап ошо даярдык башталгандан баштап, эми макул дегенден баштап, барайын дегенден баштап эле мен аны сездим. Анткени мен өзүм эркин, сакалым өскөн, мурутум өскөн, чачым аябай узун, каалагандай, туруп каалагандай басып жүргөн адамга мындайча айтканда бүт баарын кескилеп аткандай эле болду. Мен чачымды кыскартканда, муруттарымды алдырып, сакалдарымды алдырып, кийинтип койгондо мындайча айтканда жана чоң бактым бутайт го, аябай бутап коет го. Дүмүр эле калган сыяктуу эле болуп сездим. Анын баштарым шамалдап, өзүм бир кызыктай болуп, анын үстүнө бир эми кайсы депутат экенин айтпай эле коеюн, бир жака барып ушул министрликке ушул баланы барам деп атат деп көрсө, могу кебите кешпирин карач, муну депутаттар көрсө жүрөгү чөт го, мунун сач баш сакалын алып койбойсуңбу дегендегидей болду да. Ошентип анан оңду деле костюм-шум деле кийчү эмес, джинсы менен каалагандай кийимдер кийип, анан костюм-шум кийип баштадык. Анан жумуш башталды. Мен үчүн абдан аябай кыйын болду биринчи. Анткени
чыгармачылык менен мамлекеттик кызматтын айырмасы асман менен жерде эки бөлөк нерсе экен. Мисалы үчүн ал башка куштардын тили менен сүйлөнсө, бояк башка куштардын тили менен сүйлөнгөндө эле тилин түшүнүш мен үчүн 6 айга чейин аябай азап болду десек болот. Мен ошондо күндө кагаз коюп үйрөнгөнгө, ар бирин күндө карап отуруп, мисалы өзүмдүн мындай көзүмдүн бузулушу дагы ошондой болдум. Жакшы эметпей. Маданият министрлигинде мен көп тарбия алдым. Мен буга чейин өкмөттү же бийликти аябай сындап келсем, мен ал жактан бул жумуштун кандай татаал, оор экенин, жөн эле бир жумушту кылыш үчүн канча бир жылда убакыт кетерин билип, анан кийин мен азыркы убакта колдон келишинче түшүнүк менен кабыл алып, ар бир нерсесин жардам бергенге аракет кылам. Эл арасында чиновниктин креслосу укмуш сүрөттөлөт. Максутов анда отуруу жана андан кетүү сезимдери тууралуу буларга токтолду. Мындайча айтканда бир эки жагы бар да, мындай анализдеп көрсөң, биринчиден мен ойлойм, ошол кишилердин көбү намыстангандан кеткиси келбейт болсо керек, анткени мен бир нерсени кылышым керек дегендей нерседе. А мен министрликке барып министр болуш деп атканда андай деле рахатты көргөн жокмун. Ийнеге отургандай отурасың. Ар бир мүнөтүңдөн өзгөрүүлөр кирип турат. Бир сааттан кийин өзүң билбейсиң, бир сааттан кийин сен Турцияга учушуң керек болуп калат. Сен ал жака ошол самолетто учуп барып даярданышың керек болуп калат. Же ошол эле убакытта сен башка чогулушка барышың керек болуп калат. Же президенттер менен жолугуш болуп калат. Ошолордун баардыгы аябай, же министрлер менен жолугушу, бул сен мамлекетиңди уят кылбаш үчүн сен чоң даярдыкта болушуң керек. Баратканда 2-3 сааттын ичинде канча деген баракты болуп, ошону жаттап калып, ошолор менен сүйлөшүшүң керек, доклад жазашың керек. Мындайча айтканда абдан кыйын иш. Мындайча айтканда мен ошол мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн менин замдарыма же министрлерге көп дайыма суроо берчүмүн да, силерге эмнеси кызык бул? Мен мисалы үчүн эч кызык же мындай адамды тартып ушул креслого жабышып кала турган нерсени көрбөй атам десем, силер ушундай ойлочу элеңер, мына эми көр ошону. Буякта жок, буякта ошол күндүр-түндүр иштеш керек деп. Аны дагы туура иштебесең, бул ден соолугуңдан айрылып калышың мүмкүн экен, мындайча айтканда күндүр-түндүр уктабасаң. Анан бүт баары маданиятта көйгөй көп аябай. Анткени канча жылдан бери чечилбей келаткан көйгөйлөр толуп кеткен. 30-40 жылдык болгон көйгөйлөр. Советтер доорунан башталган көйгөйлөрдөн баштап азыркыга чейин келгенде аябай аны чече албайсың. Мисалы үчүн ага бүт бардыгы келип эле акча каражатына, финансыга келип такалат да. Ал деген миллиарддаган акча. Маек соңунда каарманыбыздын ишине дагы да болсо ийгиликтерди каалап жол уладык.